Ырыс Жоомартова мурунун чукулап комментарий жазгандарды чымынчак канчалык да көрбөйм. Буга чейин режиссер Ырыс Жоомартова Куду Гүлжен Атаканованыкындай унааны 7 жыл мурун айдаганын жана аныкындай унаага эркектер жетпей жүргөнүн айткан. Ал эми бул коомчулукта катуу сынга алынып, интернет колдонуучулар ага карата ар кандай пикирлерин билдирген. Буга Ырыс Жоомартова жооп кайтарып, алардын жазгандарын мен чымынчак канчалык да көрбөйм деди. Мен негизи бул боюнча алдын ала Гүлженага чалгам. Гүлжена бир хайп кылалы, мен сени ушинтип тамашалап кошуп кетейин десем макул деген. Ага чейин эле кнопка деген хайп пайда болду. Жаман комментарий жазгандар ойлоп жатса керек. Ырыс эженин жүрөгүн оорутабыз, ушул аял жакпайт, ушул ооруп жатып калса экен деп. Айланып кетейин кыргыз элим, мен өзүм психологмун, алдымда торчо турат. Үйүңдөн мурунуң чукуп алып комментарий жазгандарга мен чымынчак канчалык да обойм дейт ал. Булак Мезгил News. Мен сага турмушка чыгууга даярмын. Ырчы Саня чет өлкөлүк жигитин ачыктады. Кыргыз эстрада ырчысы Саня Instagram баракчасына жакында эле жолдошу менен ажырашканын маалымдаган эле. Ал эми бүгүн ырчы айым жеке баракчасына Сырдоо мырза менен түшкөн сүрөтүн жүктөп, мени сүйгөн инсан ар дайым жүрөгүмдө жашасын. Мен сага турмушка чыгууга даярмын деп билдирүүсүн жазган. Ырчынын жаңы сүйүктүүсү ырчы мурунку жолдошу менен Санянын катталуучулары анын чыгармачылыгында Түркиядан улантам дегени бул түрк улутундагы мырза менен байланыштуу экенин айтышууда. Ал эми ырчы айым өз кезегинде комментарийлерден жөн гана күлүп кутулууда деп Барс Медиа билдирди. Депутаттыкка аттанган Самара Каримова юбка деген сөздү туура жаза албай сынга калды. Буга чейин ырчы Самара Каримова Ош шаардык кеңешине депутаттыкка Биримдик партиясы менен аттанары айтылган. Бул коомчулукта катуу сынга алынды. Ал эми кечээ Самара Каримова Фейсбукта баракчасына юбка кийген ушакчы катынчалаш эркектер бүгүнкү майрамды тим эле койгула деген билдирүү калтырды. Интернет колдонуучулары юбка деген сөздү туура жаза албаган Самара Каримова депутаттыкты жөн эле койсо болмок экен деп сындашууда. Ал эми ырчы көп өтпөй катасын оңдоп жазып койгон деп Мезгил News жазып чыкты. Бегимай Карабаева мурунку жолдошуна ажырашсаң көңүл оорутпай ажыраш, кечирсең сөгүнбөй кечир. Белгилүү ырчы Бегимай Карабаева өзүнүн жеке Instagram баракчасына жаңы пост жазып чыкты. Ажырашсаң көңүл оорутпай ажыраш, кечирсең сөгүнбөй кечир. Сабыр кылсаң кызылдабай сабыр кыл. Алтыным мага чалганды токтотчу суранам. Майрамдын алдында тынч эле оокатыбызды кылалы. Ишенген акелерим жок дейсиңби? Анда адашасың дейт ырчы айым. Эске салсак, Бегимай Карабаева жолдошу Кубаныч мырза менен 2010-жылы баш кошуп, 2014-жылы ажырашып кеткен. Ортолорунда 2 кыз бар. Арстаналай бийликтегилерге уруу жибергенин айтты. Фейсбукта Рано аттуу Арстаналайдын жардамчысы Арстаналай бийликтегилерге уруу жиберди деп жазып чыкты. Ал Арстан Жанкутай чындыкка кеткен жолду ачуучу, жалган дүйнөнүн жолун жабуучу жалгыз сот. Арстан Жанкутай кыргыз тукумун коргоочу, адамзат тукумун оңдоочу жалгыз булак деп жазып чыкты. Элдин эмгегин жеген, элди алдаган, элди артка тарткан, кордогон өзүмчүл бийликтегилердин өзүнө жана алардын бала чакасына, тобосуна жандыруу үчүн оору жөнөтүп койду деп жазылган сүрөт жүктөгөн. Спортко коюлган акчалар